Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри Тоғдыргүл Кендирбаева Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жамааты жана студенттери менен жолугушту. Министрди окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев тосуп алып, алгач университеттин жаңы окуу корпусунун материалдык техникалык базасы жана студенттер үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр менен жакындан тааныштырды. Бул менен катар заманбап техникалык каражаттар жана инновациялык программалардын жардамы менен өтүлгөн жаш окутуучулардын сабактарына, студенттердин чыгармачылык, ишкердик жаатындагы эмгектерине күбө болушту. Менен дошкольный бөлүнөт да, ошонун методикаларына толук коштоңуз. Эгер мыкты иштеп чыксаңыздар, вот как эксперт катары пайдаланасыз, бузду бир кишини эмес. Анан ошондо бүтүндөй сатып аласыз. Андан соң министр университеттин профессордук окутуучулук курамы менен жолугушуп, мында алтын казык билим берүүнү трансформациялоо программасы менен тааныштырып, билим берүүнүн бардык баскычын камтыган программанын багыттары жөнүндө толук маалымат берди. Жана 12 жылдык билим берүү долбоорун ишке ашыруу менен өлкөнүн билим берүү тармагындагы бир канча көйгөйлүү маселелер жолго коюларын билдирди. Педагогикалык университет менен келип жамаат менен таанышып, имараттарды көрүп атам, абдан кубанычтамын. Жаратман коллектив, жаратман жетекчи, бирден бир өзүнүн ички каражаты менен имарат салган эң педагогикалык окуу жайдын бири. Мамлекеттик каржылоосу жок. Ички жасалгалары заманбап, окуу методикалык жана алдыңкы саналык технологиялар менен камсыз болгон. Мен ойлойм, ар бир студент окуп аткан өтө чоң жоопкерчилик менен ушул эмгекти баалап, ушул жаратмандыктын натыйжасын пайдаланып өздөрүнөн дагы мыкты педагогдор чыгат деп ишенемин. Анткени биз Кыргыз Республикасы Билим берүү жана илим министрлиги алтын казык билим берүүнү трансформациялоо программасын кабыл алдык. Алтын казык балдар билим берүүнү трансформациялоо программасы өтө мыкты педагогикалык кадрларга муктаж. Анткени биздин бүтүрүп жаткан Кыргызстандын окуучулары, окуп жаткан окуучулары эл аралык эмгек рынокто, ички эмгек рыногунда өзүн ийгиликтүү сезиш керек. Ага жардам бере турган эң жогорку предметтик компетенттүүлүккө ээ болуш керек. Ошондуктан биз замандан артта калбайлы деп программаны кабыл алдык. Биздеги республикалык билим берүү жана илим министрлигине тиешелүү зээндүү балдар мектеп интернаттарын бардыгын заманбап эң мындай супер мектептерге жеткирип, алар англис тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде бирдей сүйлөп, технологияны бирдей башкарган шарттарды түзөбүз. Биздин алдыбызда жасай турган жумушубуз көп. Биз ушул педагог жамааттарынан жаратмандыкты күтөбүз. Ага катар долбоордун алкагында педагогикалык багыттагы жогорку окуу жайларга атайын жүктөмдөр жүктөлөрүн белгилеп, бардык билим берүү мекемелери жакындан көмөк көрсөтүүсү зарыл экенин айтты. Билим берүү мекемелерин көрдүк. Мен силер менен сыймыктанам, педагогдор менен. Келечектеги педагогдор дагы сыймыктанат деп ойлойм кесип менен. Анткени мыкты педагог болмоюнча мыкты өлкө эч качан болбойт. Мыкты педагог болмоюнча мыкты адистер жөнүндө айтуу да мүмкүн эмес. Анткени педагог бул өлкөнү өнүктүрө турган, туруктуулугун камсыз кыла турган эң жоопкерчиликтүү кесип болот. Жолугушуунун жыйынтыгында окутуучулардын айрым сунуш пикирлерин кабыл алуу менен окуу жайдын педагогикалык багыттагы алгылыктуу ишмердүүлүгүнө ыраазычылык билдирип, ийгиликтерди каалады. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.